Jin деп оозубуздан дагы чыкпаш керекпи ажеке? Жок. Алла Таала айткан, пайгамбарыбыз айткан. Jin деген сүрө бар бизде. Аны күн сайын окуш керек. Jin деп ким айтат? Кээ бирлер айтып коет, мына көрсөтөт, мына 3 колуну. Эмне деген болсо, баягычы 3 тамга бар го деп. Коркпой анда не? Jin бизден коркуш керек өзү, чын-чынына келгенде. Качан биз эгерде пайгамбарыбыз сүннөтүндө бекен болсок, пайгамбарыбыз ордуна жиндер исламды кабыл алган. Келген бардыгы, мындай болгон, жиндер дагы ибадат үчүн жаралган. Бирок жаман жүргөндөргө тийишет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мына жиндерден сактана турган дуаларды айткан, ошо дуаларга бекен болойлу. Ажеке, ушул мечитке жок эле дегенде 2 же 3 айда келип тура аласызбы? Машалла айтып койдук буну. Буюрса иншалла, мына дамналарыбыз бар, казекелерибиз бар. Буюрса жакшы бир тартип уюштурупчу, сиздерге талабыңыздарга жараша, балдарды тарбиялоо өзүнчө бир. Кайнене менен келиндин ортосун элдештирүү өзүнчө бир тема кылабыз. Кандай дедиңиздер? Буюрса иншалла. Ушу эң негизги тема ушу да азыр. Кайнене менен келиндин баары жакшы болот буюрса. Кудай кааласа убакыт менен келип турабыз, баары жакшы болот. Досторумду көп капа кылгам, кантем устаз, ар биринен кечирим сураңыз. Рамазан айы экен. Рамазан айынын урматы менен досторуңузга бирден телефон чалыңыздагы 50 сомдон единица салыңыз. Азыр эми ушундай болуп атат эми. Ушундай кылып туруп, бардыгын көңүлүнө алып коюңуз. Эч нерсе болбойт. Кудай кааласа, кичпейилдикчи эч качан төмөн болбойт да билип коюңуз. Биринчи кечирим сураган дайыма текебирликтен таза.